Assalamu alaikum qadırman oğucum. Жашоо окуялары каналынын кадырлуу катталуучулары жана коноктору. Сиздер менен кайрадан аманчылыкта көрүшүп жатканыма чексиз кубанычтамын. Биздин каналга баш багып, жан дүйнөгө азык издеген ар бир замандашыма терең ыраазычылык билдирем. Эгер каналыбызга жаңы кошулган болсоңуз, катталып коңгуроону басып коюуну унутпаңыз. Сиздердин ар бир лайктарыңыздар жана пикирлериңиздер биздин эмгектин бааланышы. Бүгүн биз сиздердин назарыңыздарга турмуштун ачуу таттуусун, адамдык сыноолорду, сүйүү менен чыккынчылыктын ортосундагы айыгышкан күрөштү камтыган узак сериялуу өтө күчтүү жаңы роман сериалды сунуштайбыз. Бул чыгарма кимдир бирөөнүн өткөнүн эске салса, кимдир бирөөгө келечекте чоң сабак болот деп ишенем. Кулакка кулакчынды тагып, ыңгайлуу жайгашыңыз. Тагдырдын таш таманы аттуу көп сериялуу чыгармабыздын алгачкы бөлүмүн баштайбыз. Биринчи бөлүм күзгү бороон. Сыртта күз айынын акыркы суук шамалы улуп, терезени кар аралаш жамгыр сабап жатты. Бул шамал кадимки эле жаратылыштын кубулушу эмес, кудум Ажардын жүрөгүндөгү бороондун сырткы көрүнүшү сыяктуу эле. Ажар 35 жаштын кырына жаңы гана келген. Көздөрүнөн мээрим төгүлгөн, бирок ошол эле учурда чексиз кайгынын табы сезилип турган аял. Ал бөлмөнүн бурчунда жайгашкан эски креслодо отуруп, колундагы кичинекей кагазды кармалап жатты. Бул жөнөкөй кагаз эмес. Анын 10 жылдык бактылуу жашоосун бир заматта талкалап, күлгө айланткан соттун чечими, ажырашуу тууралуу документ эле. Кантип ушундай болсун, деп ойлоду ал. Көзүнөн аккан жашты арчууга да дарманы келбей. Мени эмне айыбым бар эле? 10 жыл бою бир үй бүлөнүн отун жагып, ата-энесин өз ата-энемен артык көрүп, өмүрлүк жолдошум Тилектин ар бир сөзүн мыйзамдай кабыл албадым беле? Тилек экөө баш кошкондо алардын сүйүүсүнө бүт айыл суктанчу. Бирок убакыт өтүп, ортодо бала жыты жытталбагандан баштап, үйдүн ичиндеги жылуулук сууй баштаган. Кайненесинин күнүмдүк кагуу согуусу, күйөөсүнүн уламдан улам муздап үйгө түнөбөй калганы Ажарды иштен жеп жатты. Ал эми бүгүн баары бүттү. Тилек башка жаш аялга үйлөнүп, Ажарды эч нерсесиз көчөгө таштап койду. Ажар кичинекей жол баштыгын алды да, артына кыл чайбай үйдөн чыгып кетти. Анын барар жери, басар тоосу калбаган соң, шаардагы эски вокзалга келди. Чөнтөгүндөгү акыркы тыйындарына кайсы бир белгисиз тарапка кетүүчү поездге билет алды. Ал өтмүшүнөн гана эмес, өзүнөн да качып бараткандай эле. Поезд ордунан козголуп, дөңгөлөктөрүнүн үнү жүрөктүн согушундай тыкылдап жатты. Ажар терезени карап баратып, ичинен өзүнө сөз берди. Мен ыйлабайм, мен сынбайм, мен күчтүүмүн. Бул тагдыр мени таштаманы менен канчалык таптабасын, мен кайрадан бутума турам. Бирок ал алдыдагы кандай коркунучтуу сыноолор, жаңы табышмактуу таанышуулар жана өмүрүн түп тамырынан бери өзгөртө турган чоң окуялар күтүп жатканын такыр билген эмес. Түн бир оокун болуп калган. Поезддин ичиндеги жүргүнчүлөрдүн көбү уйкуга кеткен. Бир гана Ажардын көзүнө жаш эмес уйку да келбей, терезеден көрүнгөн караңгылыкты тиктеп баратты. Дөңгөлөктөрдүн бир калыптагы тыкылдаган үнү анын жүрөгүндөгү сыздаган ооруну ого бетер күчөткөндөй. Каяка баратам? Мени ал жакта ким күтүп турат? Бул суроолор анын мээсин жеп жатты. Аңгыча маңдайындагы орундукта отурган, жашы 50дөн өтүп калган,
жүзүнөн нур төгүлгөн ак жуумал аял Ажардын терең үшкүргөнүн угуп, акырын сөз баштады. Кызым, уктабайсыңбы? Түн бир окум болду. Жүрөгүңдө бир чоң дарт бар экени көрүнүп турат. Көздөрүңдүн жашы кургабаптыр го. Ажар чочуп кетти. Ал өз кайгысы менен жалгыз калгысы келген. Бирок бул аялдын үнүндөгү жылуулук кудум апасынын үнүндөй сезилип, ичиндеги толкунду кармай албай калды. Жөн эле, жашоо кээде биз күтпөгөн суроолорду берет экен. Апа деп кыска гана жооп берди. Ал аял өзүн Зуура деп тааныштырды. Зуура апа көптү көргөн, турмуштун ысык суугуна бышкан, шаардагы чоң ооруканалардын биринде көп жыл башкы медайым болуп иштеп, азыр ардактуу эс алууда жүргөн инсан экен. Ал Ажарды көп кыстаган жок, бирок анын жалгыздыгын, барар жери жок экенин сезгич жүрөгү менен дароо туйду. Эгер барар жериң, сени күткөн жакындарың жок болсо, мен сиңдиме таандык эски бирок жылуу бир бөлмөлүү батирди билем. Ээси азыр чет өлкөдө. Ошол жерге жайгашып, алгач өзүңдү колго ал. Ал эми жумушту Кудай бир жолун көрсөтөр, деди Зуура апа мээримдүүлүк менен. Ажар муну угуп көзүнө кайрадан жаш алды. Бул жаш кайгынын эмес, Кудайдын ага көрсөткөн алгачкы үмүт шооласынын жашы эле. Таң атканда поезд зор, ызы чуусу көп, бейтааныш шаардын вокзалына келип токтоду. Поездден түшкөндө Ажарды шаардын муздак шамалы тосуп алды. Бул шаар миңдеген адамдардын тагдырын жутуп, чоң жана кайрымсыз шаар эле. Зуура апа айткан батир шаардын четиндеги эски үйлөрдүн биринде жайгашкан экен. Кичинекей, бирок ичи таза, тынч бөлмө. Ажар жалгыз калганда гана ичиндеги бугунун баарын чыгарып, үнсүз өксүп ыйлады. Ал өзүнүн өткөн өмүрүн, тилектин берген убадаларын, кайненесинин акыркы жолу айткан «Төрөбөгөн аял үйүмдөн жоголсун» деген ачуу сөздөрүн эстеп жатты. Бирок ыйлагандан эч нерсе өзгөрбөсүн ал жакшы билчү. Чөнтөгүндөгү акчасы саналуу гана күнгө жетет. Ал тез арада жумуш табыш керек эле. Эртеси күнү Ажар шаардагы гезиттердин биринен карыган майып кишини карай турган ишеничтүү медайым же жардамчы керек деген жарыяны көрүп калды. Айлыгы абдан жакшы, үстүнө жатаканасы да бар экен. Ажар дароо көрсөтүлгөн дарек боюнча жөнөдү. Бул шаардын эң бай заманбап районундагы чоң заңгыраган вилла эле. Эшикте Ажарга жашы 40-тардагы, өтө суук көз караштагы, кымбат кийинген аял ачты. Бул үйдүн кожойкеси Гүлнур эле. Ал Ажарды баштан аяк сынай карап, бой көтөрө сүйлөдү. Демек, сен жарыя боюнча келдиңби? Менин кайнатам инсультка кабылган. Сүйлөй албайт, баса албайт. Ага өтө чыдамкай кул керек. Сендей айылдан келген эч нерсеси жок аялдарга бул чоң мүмкүнчүлүк. Бирок эскертип коеюн, эгер бир аз эле ката кетирсең, полиция менен көчөгө айдатам. Ажардын намысы тызылдап кетти. Бирок анын башка аргасы жок болчу. Ал баш ийкеп жумушка макул болду. Аны карыган калтырак чал отурган бөлмөгө алып киришти. Чалдын көздөрү гана тирүү, ичинде бир чоң бир сырды, коркунучту катып тургандай Ажарды тиктеди. Ажар карыяга жакындап, анын колун кармаганда, карыя бүт денеси менен калтырап, Ажардын колун катуу кысты. Анын көзүнөн жаш агып, кудум бир нерсени айткысы келгендей, бирок тили келбей жатты. Ажар бул үйдө жөн гана оорулуу киши эмес, чоң бир кылмыштын же сырдын үстүнөн чыкканын ошол замат жүрөгү менен сезди. Гүлнур бөлмөдөн шарт бурулуп чыгып кеткенде, бөлмөдө жымжырттык орноду. Ажар жүрөгү лак-лак согуп, керебетте жаткан карыянын жанына акырын отурду. Карыянын аты Касым карыя экен.
Ал кезинде ушул шаардагы эң ири курулуш компаниялардын биринин кожоюну, кадыр барктуу инсан болгонун Ажар кийинчерээк үйдөгү сүрөттөрдөн байкады. Касым карыянын оң колу гана бир аз кыймылга келет эле. Ал калтыраган колу менен Ажардын жеңинен тартып, көзү менен бөлмөнүн бурчундагы эски зор китеп текчесин көрсөттү. Сизге китеп керекпи ата? Окуп берейинби? Деп сурады Ажар үнүн акырын чыгарып. Карыя башын араң гана жок дегендей чайкап, кайрадан ошол текченин эң үстүңкү текчесин өжөрлүк менен көрсөтө берди. Ажар ордунан туруп текчеге жакындады. Ал жерде калың териден капталган эски энциклопедиялар тизилип турган. Ажар алардын биринин колуна алганда Касым карыянын көздөрүнө жаш тегеренип, башын тез-тез ийкеди. Китептин ичинде барактардын ортосунда катылган кичинекей эскирген күндөлүк жана үн жаздыруучу диктофон бар экен. Ажар эмне кыларын билбей, аларды дароо фартугунун чөнтөгүнө ката койду. Ал муну жасап үлгүргөндө гана бөлмөнүн эшиги катуу ачылып, босогодо Гүлнурдун күйөөсү, Касым карыянын жалгыз уулу Марат көрүндү. Мараттын көздөрү кызарып, ичкиликтин жыты аңкып турган. Сен кимсиң? Жаң келген колсуңбу? Деди Марат Ажарды орой карап. Эсиңде болсун, бул чалдын жанына көп жолобо. Дарысын бер да бөлмөңө жогол. Мунун өмүрү аз калды, жакында баары бир өлөт. Бул сөздөрдү укканда керебетте жаткан атасынын денеси титиреп, жүрөгү кысыла баштады. Ажар байлык көзүн сокор кылган уулдун өз атасына болгон мындай таш боордугун көрүп, ичинен жүрөгү ооруп жатты. Ажар өз үй бүлөсүнөн тилектен көргөн соккус аз келгенсип, бул жерде дагы бир чоң адамдык трагедияга туш болгонун түшүндү. Бул убакта Ажар таштап кеткен айылдагы эски үйдө таптакыр башка көрүнүш өкүм сүрүп жаткан. Ажар кеткенден кийин Тилек үйдүн куту качканын дароо сезди. Анын жаңы үйлөнгөн жаш аялы Назима эртең менен түшкө чейин уктап, үйдүн ичин чачылып, тамак да жасалбай калган эле. Назима кайната кайненесине чай бермек түгүл, аларга орой сүйлөп, күнүгө Тилектен кымбат кийимдерди, шаарга көчүп кетүүнү талап кыла баштады. Кайненеси да Ажардын кадырын эми гана түшүнүп, төшөгө жатып калган эле. Ал күнү түнү «О Кудай, мээримдүү келинимди кууп жиберип, үйүмө албарысты алып келиптирмин, мени каргыш урду» деп ыйлачу болду. Тилек кечинде жумуштан чарчап келип, муздак, берекеси качкан үйдө көргөндө Ажардын жылуу тосуп алганын, анын даамдуу тамактарын эстеп, жүрөгү сыздады. Ал чөнтөгүнөн Ажардын телефон номерин алып, улам-улам чалып жатты. Бирок телефон өчүк деген гана муздак жоопту кайтарчу. Ажар ал номерди эч ак сындырып салган эле. Түн жарымында бүт үй бүлө уйкуга кеткенде, Ажар өзүнүн кичинекей бөлмөсүндө шамчыракты жагып, Касым карыянын китебинен тапкан күндөлүктү ачты. Ал жерде жазылган сөздөрдү окуп, Ажардын жаштары тик турду. Менин уулум Марат менен келиним Гүлнур мени акырындык менен ууландырып жатышат. Мага берип жаткан дарылар мени айыктырбайт. Тескерисинче менин тилимди байлап, денемди шал кылып жатат. Алардын максаты мен курган компаниянын жана баардык байлыкты өздөрүнө каттатып алуу. Эгер бул күндөлүк кимдир бирөөнүн колуна тийсе, суранам, мага жардам бергиле, менин өмүрүм кыл үстүндө. Ажар күндөлүктү жаап, жүрөгү коркунучтан улам каттуу согуп жатты. Ал жөнөкөй гана медайым эмес, эми бул үйдөгү чоң кылмыштын жалгыз күбөсү болуп калды. Эгер Марат менен Гүлнур муну билип калышса, Ажарды да тирүү калтырышпайт эле. Ажар бөлмөнүн терезесинен сыртты карап, өзүнө өзү суроо берди. Мен бул жерден качып кетишим керекпи,
же бейкүнөө карыяны куткарышым керекпи? Бирок анын жүрөгүндөгү адилеттүүлүк сезими качууга жол бербеди. Ал тагдыр аны бул үйгө жөн жерден алып келбегенин түшүндү. Кадырман угуучуларым, Ажар эми эмне кылат? Ал Касым карыянын бул зордукчул уулу менен келиндин колунан кантип куткарат? Ал эми өз катасын түшүнгөн Тилек Ажарды издеп шаарга келеби? Окуянын эң курч жана кызыктуу уландысын кийинки бөлүмдөн уга аласыздар. Эгер чыгарма жүрөгүңүздөн түнөк алса, видеонун астына сөзсүз пикир калтырыңыз. Ар бир пикириңизди окуп чыгам. Лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылышта жолугушканча амандыкта калыңыздар.